Assalamu алейкум. Манас айтса болобу же такыр манас айтса болбойбу? Себеби манас айтса жиндерге жол ачылат дейт. Ошол чынбы? Шариатта манас айтпай эле коюш керекпи? Шариат эмне дейт? Манас айтса болот дейби же болбойт дейби? Урматтуу кундар, ким айтса манас айтса болбойт деп. Урматтуу кундар, манас өзү манас деген эмне экенин силер жакшылап карасыңар. Бул манас деген өзү исламский китеп болот бу. Бул кыргыздын эмеси болот. Диний китеп болот чынында. Колун суга салып туруп, колдор атын алып тур деп келет качан. Анын ишин баары дини үйрөтүп атат. Эркекти кантип эркек болуш үйрөтүп атат. Мына ошо манас эркектикке аябай тарбиялап атат. Ошол жерде карап көрсөң, бирде эркек жана аялдын ишин кийлешкен жок. Ошол жерден көргөзөт эркектер кандай болгонун. Эркектер аябай батыр болгон, урматтууңдар. Кыргыз эркектер аябай батыр болгон. Бири миңге татыган, ушундай эр болгон. Ошол жана эркектердин китеби бул. Чоң казат, согуш, кичи казат деген согуш деген, ыйык согуш. Бүт баары башынан чейин эме да жанагы военный эме бул, китеп чынында. Героический эпос, батырлык эпос, батырлык, бүт баары батыр урматтууңдар. Бири миңге ушундай батырлык тарбиялаган да манас. Анан кийин аны айтса болбойт, анан арзысы деп атат. Эпостордун баары тарбиялык, бирок биздин эпостор мындай да. Жанагы жаман бир эпизод көрөбүз, анан тарбиялайт да. Анан мен бир хикматы бардыр мүмкүн ошонун. Бирок ошол илгерки тарбия менен урматтууңдар тарбиялуу болгон, эркектей болгон, аялдай болгон. Ошол жанагы эпостор менен Ачке бир манастан бир кыска жүзүндө айтып койбойсузбу? Сизди баягы ишкер катарында, врач катарында, дарыгер катарында, алым катарында элес бир манаста бир айтып коет кыскараак. Мен үнүм анча эмес да, мындай артистичный эмес үнүм. Мен болбол менен сиз баягы ошол биздин азыр көрөрмандар сурап атат да ачке. Анан мен эме чынында манасчы эмесмин да, анан жөн эле мындай бир эпизоддорун. Бир кыргыздын Мен жанагы эмесин жакшы көрөм, жанагы маникерди талашканда бук мурун көкөтайдын ашын берип, анан кийин маникерди көрүп алып, кытайлар келип баарын чабып, сабап, уруп, кордоп, анан кийин манасты чакыртат да, бук мурун манас чакырбай коюп, анан кийин бар чакырып келип, булар ушундай маникерди бер деп атат, тулпарларды бер деп атат дегенде, анан кошой берейли дейт да, кошой батыр коркуп калып алда, анан берейли дейт да, анан ошондо манаскер айтып атты. Калмактардан кагуу жеп, абаке болбой калган экенсиң, ойротонун кагуу жеп, абаке оңбой калган экенсиң, ойронуң манас өлгөндө, коюп жерге көмгөндө, ойротуң калмак маңжуга, ошондо тартып берсеңчи, кыраның манас өлгөндө, кымкапка чулгап көмгөндө, кызылың кетип жүзүңдө, кыйын көндү көргөндө, ошондо тартып берсеңчи. Ой, анан көр абаке, жөн эле батаңды эле берип кете берсеңчи. Ой, маникерди алганда сүйүнүп калбайбы, кызыр талак ит капыр, кызык түгүндө салбайбы, төрөлүгүң ит капыр, төрүңдү элеп албайбы, төбөңө камчы чаппайбы, төртүлүк малың чачпайбы, сулуу атын коюна суук колуң салбайбы, өзгөрткүн деп тилиңди ууп салбайбы. Анан кайран гана кыргызым, кажылдап гана калмакча сүйлөп албайбы. Ой, күндө турганда күлүктү кантип берейин, кутурган экен ит капыр, мен бүгүн күлүп өлдөшүп көрөйүн, айдыным айдай турганда аргымак кантип берейин, алжыган экен ит капыр, мен бүгүн алып урушуп көрөйүн, качкыла менин жолумдан калмакты беттеп келейин, Алла Таала буйрса жинин канын төгөйүн. Мен чынында артист эмесмин, анан кат айттыңыз ачке, жанагы манасчы теге Ырысбай эке деле айттыңыз. Сиз токтоп айтсаңыз билесизби, чоңурлайда да бир айттыңыз эле, бир 2,5 саат, 3 саат айтасыз. Анан манас өзүнчө бир дастан да, дүйнөдө жок дастан. Анан буну баягы сизге окшо окугандар, изилдегендер билет да. Анан негизи мынакей ушул биздин манасты эле ушу балдарыбызга окутуп үйрөтсөк, адеп ахлагына жакшы эле пайдасы тийсе керек. Мен балдарым бир сааттан айтылат да. Түрлүү менен варианттар менен ошо айтылат. Алар эмесинде келтирет, жанагы
қыратын да келтіреді, башқасын да келтіреді да. Анан мен шынында Сиз дагы мотор ысы электе токтотуп калдыңыз, жосу дагы көп айтмаксыз да. мен шынында көп билметкен жокмун да. Анан балдарга үйрөтүш керек, урматтуу. Мына Манас деген биздин жашооду чагылдырган эме бул өзү, эпос. Аябай көп нерсе. Мен кичинекейимде 6 жашымда чоң энеми окуп берчүмүн. Чоң энем келип китап алып келип туруп, анан кийин оку дечи, анан мен окуп берчүмүн. Анан чоң энем ыйлап отурчу эле. Ошодон эле жаттап алган экенсиз да. Анан кийин мен өзүм окуганды улам окуган сайын ыйлачым да. Ушундай эпос урматтуу. Бул ыйлата турган эпос. Мен бир эпизод бар да ошода. Жана кыргыздын батырлыгы жөнүндө бир кичинекей үзүнүзү бар. Эми жанагы калмак манжулар келди дейт да эмеге, кыргызды чапкан. Анан ошондо 150 000 аскер келди. Жанагы Кызыл Дөө менен Мадыкан. Анан кийин келгенде бул жактан 4 эле киши дейт да, жанагы Семетей. Анан кийин Бакай, анан Гүлчорон менен Канчор төртөө. Төртөө келип желекти сайып алып отур дейт да, дөңсөй жерде. Желегин сайып. Атигелер ылдый жакта өрөөндө 150 000 Кытай манжулар чогулуп тур дейт да. Анан дүрбүн салып турса аксакал кетип барат дейт. Анан жанагы Семеде жакшылап карап дүрбүн менен айтат: "Эй, бул биздин аксакалыбыз кетип барат го" дейт. Анан Гүлчорон айтты: "Бар тозуп кайрып кой" дейт. Өзүбүз эле согушуп коебуз буларды. Өзүбүз эле жеңип коебуз. Кетебизин деп айтты дейт да. Анан Гүлчорон алдынан тозуп бар дейт. Анан: "Эй, абаке каяка" дейт. Айтат: "Бул жерде душман келип тур го" дейт. Өзү жалгыз кетип барат дейт ат менен. "Бул жерде душман келип тур, мен ошо баратам" дейт. Анан: "Ой, абаке коюңуз. Өзүбүз эле буларды жайлайбыз. Сиз барып эзе алып бериңиз" деп айтат да. Антса: балам, кой айланайын. Мен бүгүн түшүмдө Манасты көрдүм. Мен түн түшүмдө Манаска кошулдум барып. Ошо Манастар менен. Мен мына гусулумду алып, кепенимди кийип алып чыктым" деп айтат. "Кой бер мени" дейт. Анан ошентип туруп, жамгырчы 100ге чыгып калган экен ошол убакта, жамгырчы деген батыр. Ошолдо 100ге чыгып калган. Ошол келип Гүлчорон айтты: "Айланайын, кой, мен түшүмдө ошо Манаска кошулдум мен. Бул кемпирлер менен балдардын арасында өлгөндө не пайда? Мен мына кепенимди кийип баратам. Кой бер мени" дейт. Анан кийин кетти. Кетип барып ошо аралап кетти да ошо жанагы эмелерди, душманды. Барып алардын көбүн жыга чабып барып анан өзү да шейит болуп өлдү дейт да. Мына урматтуу, ошондой сонун жакшынакай эпизоддор бар. Ошо ыйлай турган эпизоддор. Келип жакшылап окусаңар, мен азыр жакшы айтып бере албайм мастерски. Ажеке, биякта сунуш кылып атат ушул. Ажеке Манасты жакшы билет экен, кийинки темаларда бир Манас жөнүндө да бир баяндап бербейсизби деп көп лайктар келди.